أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Tafsir sabağımızda ulantабыз. Biz tafsir sabağımızdan Mutaffifin сүрөсүн tafsirin okup жатканбыз. Allah Taala bilбегенибизди билдирсин, жана билимине амал кылган пенделеринин катарына кошкон болсун. Амин я Раббал аламин. Бул сүрөдөн келип жеткен аятыбыз Кал Аллах азза ва жалла. Аллах Таала айтты: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. Allah Taala төмөнкü аятtarda имандуулардын үстүнөн имансыздардын күлүүсү, маскаралоосу, тамашалоосу мына ушул тууралуу баяндайт. Бул имандуу адамдардын капырлар тарабынан жана имансыз, фасык, бузуку адамдар тарабынан маскаралануусу бул пайгамбарлардын башына түшкөн сүннөт бир иштерден бири болуп саналат. Имандуу адамдардын, Аллахка иман келтирген, иманы бар адамдардын үстүнөн күлүү бул кылмыш. Бул нерсе эч качан жазасыз калбайт. Аллах Таала өзүнө иман келтирген пенделерин дайыма коргогон жана Кыямат күнү дагы бейиште бийик даражаларга көтөрөт. Имандуу адамдар качан имансыз адамдар тарабынан мына ушундай маскаралоо болгон кезде алардан талап кылына турган нерсе сабыр. Сабыр кылынса имандуулар жеңишке жетет. Вала акибату лил муттакин, акыр акыбет таквалардыкы. Аллах Таала бул аятта айтып жатат: чындыгында мужрим, күнөөкөр, чектен чыккан адамдар имандуу адамдардын үстүнөн күлүшөт дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде бизге баяндаган пайгамбарлардын үстүнөн ошол имансыз, капыр адамдар күлгөндүгү тууралуу. Жана ар бир пайгамбар коомуна келип, адамдарды таухидке чакырган кезде, ширктен кайтарган кезде күлкүгө, маскаралоого дуушар болушкан. Жана ошондой эле пайгамбарды ээрчиген адамдар дагы, ошол имандуу адамдар дагы кала берсе кыяматка чейин имансыз мына ушундай капырлар тарабынан күлкү, маскаралоого кабылышат. Бул акыйкат нерсе. Качан инсан адамдардын нафси үйрөнүп калган арам нерседен кайтарган убакытта, Кур'ан сүннөткө чакырган убакытта адамдардын имансыздары тарабынан күлкүгө, маскаралоого кабылышат. Бул эми ар кандай түрдө болуусу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда дагы сыйкырчы, жинди, акын бул нерселердин баарысын өзү токуп айтып жатат. Же буга жиндер айтып жатат, жиндер үйрөтүп жатат. Бул Мухаммадтын жини бар деп
мына ушундай маскаралоо, мына ушундай сөздөрдү айтышат болчу. Азыркы кезде дагы адамдарды нәпси каалоосу үйрөнүп кеткен нерселерден, шариатка дал келбеген иштерден кайтарган кезде адамдар сени ар кандай аттар менен аташы мүмкүн. Бул адашкан, бул ошол шариатты таралат. Кала берсе ошол адамдар шариаттын шысын да билбейт, же дарат алганды жакшы билбейт. Качан Куран сүннөткө инсан таухидке чакырган кезде, бидаттан кайтарган убакытта адамдар тарабынан адашкан, бул адамды ээрчибегиле, бул жаман адам деп мына ушундай сөздөрдү айтышат. Адамдар качан сени жакшы көрөт, адамдардын напси каалоосуна ылайык фатваларды чыгарып берсең, адамдардын каалоосуна ылайык ошол шариатта маселелерди кылып берсең, хадистерди төп келтирип, алардын напси каалоолоруна ылайык түшүндүрүп берсең, бурмалап берсең, алар жакшы көрөт. Мисалы үчүн, дыйкан экенсиз, дыйкандар бейишке барат, а сиз уста экенсиз, ustalar beyişke barat, siz doktor ekensiz, doktorlar beyişke barat dep. Мына ушундай алардын нафси каалоосуна ылайык фатваларды чыгарып берсе, алардын нафси каалоосуна ылайык ошол аят хадистерди алардын нафси каалоолоруна ылайыктап түшүндүрүп берсе, келтирип берсе, адамдардын көпчүлүгү макул болот, сүйүнөт. Эми ыйман деген нерсе, эми мына ушуну жакшы билиш керек. Ыйман бул арзу кыял деген нерсе эмес. Иман бул лайсал иман, Хасан Басри рахимахулла айткандай, лайсал иман биттаманни вала тахалли, вала биттахалли. Иман бул жөн эле сөз менен эле ла илаха илlalloh Мухаммаду расулуллах деп эле сөз менен айтып коюу эмес. Же мен ыймандуумун, мен ата бабаларым маалым өткөн деп мына ушундай кооздонуп өзүн көрсөтүү эмес. Иннамал иман ма вақара фил қалб. Иман деген нерсе бул жүрөктөн орун ала турган нерсе. Иман жүрөктө орун алгандан кийин васаддақатхул аъмал, ал нерсенин не амалы тастыктайт. Иман бул тилден чыккандан кийин жана ошондой эле жүрөктө орун алгандан кийин киши бул амал кылышы керек болот. Иман бул амал менен тастыкталат. Анан намаз окубай туруп, анан орозо тутпай туруп, жана садака бербей туруп, жана малынан зекет бербей туруп, мен ыймандуумун деп айтуусу, жана ошондой эле мен бейишке киремин деп айтуусу, бул эч бир шарият максаттарына туура келбеген нерсе. Эминналлазина ажраму кану миналлазина аману ядахакун. Ушундай күнөөкөр, кылмышкер адамдар, булар ыймандуулардын үстүнөн күлүшөт экен. Эми бул күлүүсү кандай болот? Ва иза марру бихим ятагамазун. Эгер ыймандуу адамдар мужрим, кылмышкер адамдардын алдынан өтүп калса, көздөрүн кысышып, көздөрү менен ийма ишара кылышып, көздөрү менен ишара кылышып, көздөрүндай ойнотушуп, жана ошондой эле колдору менен, көзү менен мына ушундай мыскылдашат, маскаралашат. Тигини кара, муну кара деп бири-бирине көздөрү менен ымалап, жана ошондой эле колдору менен, көздөрү менен ымалап күлүшөт. Эми алар ошол мужрим, кылмышкер адамдар үйлөрүнө кайтып кеткенде, кайтып кетип жаткан кезде, үй бүлөлөрүнө кайтып кетип жаткан кезде, мындай лаззаттанып, момундардын үстүнөн күлгөнүнө лаззаттанып, рахаттанып, жыргап, күлүп, көңүл ачкандай, мына ушундай кайтып кетишет дейт. Эми Аллах өзү сактасын, бул мусулман киши үйүнө кайтып барган кезде жакшылык менен кайтып барыш керек. Ал эми үйүнө кайтып барган кезде гыйбат менен кирип барса, же бирөөнүн ар намысын жамандап кирип бара турган болсо, бул албетте мужрим, жаман күнөөкөр адамдардын сыпаты экен. Мына ошондуктан эркек киши үй бүлөсүнө балдары кайтып келген кезде, же аялы көчөдөн кайтып келген кезде бул нерсени көзөмөлдөш керек экен. Мындайча айтканда, ошол үйгө кайткан кезде бул бирөөнү гыйбаты менен, бирөөнү жамандоо менен, же бирөөгө зулум кылуу менен, же бирөөнү артынан сүйлөө менен, же бирөөнүн айып кемчилдигин ачуу менен, ушундай нерселер менен үйгө кайтпоо керек.
Мына ушундай гыйбат менен, жаман сөздөр менен, үйгө кайтуу, ушак менен үйгө кайтуу, бул албетте момундардын үстүнөн күлгөн мужрим, жаман адамдардын сыпаты экен. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Эгер ошол мужрим адамдар, ошол мушриктер, ошол капырлар момундарды карап туруп, булар адашкан деп айтышат дейт. Адашкан деп айтышат дейт. Эми бирөө Кур'аны Каримде бир окубай туруп, же бир хадистерди бир окубай туруп, бирөөдү адашкан деп айтуу бул албетте туура эмес. Бизге акыйкат асмандагы ачык көзүбүзгө көрүнүп турган күндөй баяндалып коюлган. Инсан Кур'аны Каримге караса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине караса, мына сахабалардын жолуна караса, ким адашкан, ким туура жолдо экендигин аныктап алат. Ким кылмышкер, мужрим экендигин аныктап алат. Бул нерсе оңой эле. Кур'аны Карим колубузда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистери колубузда. Мына ошондуктан бирөөнүн туура жолдо экени же адашкан экени биздин нафси калуу менен таразаланбайт. Бул нерсе Кур'ан сүннөт таразасы менен таразаланат. Эгер сиз кимдир бирөөнү туура жолдо же туура эмес жолдо экендигин билгиңиз келсе, анда Кур'анды ачыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин окуңуз. Мына ошондо кимибиз туура жолдобуз, кимибиз туура эмес жолдобуз, бул нерсе бизге ачык айкын болот. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Мына капырлар, момундардын үстүнөн күлгөн капырлар, момундарды маскаралаган капырлар, ошол момундардын амалдарын коргоочу, сактоочу кылып жиберилбеген го дейт Аллах Таала. Эми бул бирөөнүн адашкан экендиги, же бирөөнүн туура жолдо экендиги бул капырлардын таразасы менен же имансыздардын таразасы менен таразаланбайт. Бир момундун жакшы жаман амалы, жакшы сөзү, жаман иши, же бир мусулмандын жакшы сөзү, жаман иши бир капырлардын жолу менен же бир мужрим, күнөөкөр, фасык адамдын айтканы менен таразаланбайт. Бизге Кур'ан сүннөт таразасы бар. Кимибиздин жакшы жаман амалдарыбыз баарысы мына ошол Кур'ан сүннөт менен, дин менен таразаланат. Мына ошондуктан мына ушул нерселерге көңүл буруубуз керек. Эми момундардын үстүнөн күлгөн мужримдер, кылмышкерлер эч качан жазасыз калбайт. Эми бул дүйнөдө күлүшөт. Момундардын үстүнөн маскаралашат. Кур'ан сүннөткө амал кылып жаткан пенделердин үстүнөн маскаралашат, күлүшөт. Эми ушул нерсе жазасыз калабы? Жок, жазасыз калбайт. Момундар дагы кыяматта бейишке киргенден кийин Аллах Таала ошол алардын үстүнөн күлгөн капырларды кандай азапталып жаткандыгын, ошол күлгөн күнөөкөр инсандардын кандай азапталып жаткандыгын момундарга көрсөтөт. Бул албетте инсан момундун үстүнөн күлүүсү инсан бир момундун үстүнөн күлүүсү жазасыз калбар экендигине мына төмөнкү аяттар далил. Мына бүгүн күнү мына бейиштен момундар орун алгандан кийин эми ошол күнү эми ыймандуулар капырлардын үстүнөн күлүшөт дейт. Эми бул дүйнөдө күлүштүбү, динди маскаралаштыбы, момундардын үстүнөн күлүштүбү, маскаралаштыбы? Эми бул нерсе рахатын, жыргалын бир саат көрөр, бир күн көрөр, бир жыл көрөр. Баары бир бул нерсе ошол күлгөндөрү бүтүп калып атпайбы баары бир? Ал эми бул момундардын үстүнөн күлгөндөрү үчүн ал эми кыяматтагы алардын жазасы, алардын кайык капасы күлгөндөрү себеп. Эми ал нерсе түбөлүк болот. Түбөлүк болот. Эми момундар кыямат күнү капырлардын үстүнөн күлүшөт дейт. Мусулмандар да күлүшөт экен бейиште аларды маскара кылган капырлардын үстүнөн, ошол мужрим күнөөкөрлөрдүн үстүнөн. Бирок момундардын күлгөнү эми түбөлүк болот. Түбөлүк болот. Ал эми капырлардын бул дүйнөдө момундардын үстүнөн ошол кылмышкер күнөөкөрлөрдүн күлгөнү бул убактылуу болот. Мына ушул нерсени дагы биз жакшы ажыратып алуубуз керек. Анан күлгөндө дагы момундар бейиште капырларды карап Аллах Таала тозокту көрсөтөт. Тозокто кандай азапталып жаткандыгын көрсөткөндө ошол күлгөн капырларды, динни маскаралаган капырларды алар алал аргаик янзурун, бийик сөрүлөрдө карап, бийик орундарда карап туруп анан назар салышат. Мына Саффат сүрөсүндө
ошол бейиште киргендер бири-бири менен бет маңдай отурушуп өз ара маектешет экен. Ошондо бирөөсү айтат экен: "Кала qailun minhum inni kana li qarin." Менин бир досум бар эле, менин бир жакыным бар эле. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. Ал мага айтат эле: "Сен өлгөндөн кийинки тирилүүнү тастыктайсыңбы, ырастайсыңбы?" деп айтат эле дейт. "A idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun." Ал айтат эле: "Биз өлүп кеткенден кийин, топурак болуп кеткенден кийин, сөөктөрүбүз чирип кеткенден кийин кайра тирилебизби?" деп мына ушундай суроо коет эле. "Qala hal antum muttali'un?" Силер эми аны көрдүңөрбү мына? "Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim." Эми караса ошол досу тозоктун ортосунда тозокто азапталып жаткандыгын Аллах Таала көрсөтөт. "Ин таллахи ин китта ла турдин" дейт. "Валаула ни'мату рабби лакунту минал мухдарин." Аллахка ант, эгер мен дагы муну ээрчигенимде, мен дагы бактсыздардан болуп калмак экенмин. Мен дагы тозокко түшүп калмак экенмин. Эгер Аллахтын неаматы мага болбогондо, мен дагы аны менен кошо тозокко кирмек экенмин деп айтат. Мына ошондуктан бул дүйнөдө момундардын үстүнөн күлүү албетте бул нерсе жазасыз калбайт. Сөзсүз инсан эгер диндин үстүнөн күлгөн болсо, момундардын үстүнөн күлгөн болсо, ыймандуулардын үстүнөн күлгөн болсо, сөзсүз жазасын алат. Хал суибал куффару ма кану яфалун. Эми кафирлар жасаган иши себептүү соо алыштыбы дейт Аллах. Жакшылыкка жетиштиби? Мына ошол момундарды үстүнөн күлгөндүгү, ыймандын үстүнөн күлгөндүгү, мына ушул нерсени деп, мына ушул нерседен рахаттанып жыргагандары үчүн алар бир соопко жеттиби, бир жакшылыкка жеттиби, бир максаттары орундалдыбы? Жок, албетте. Алар тозоктон орун алышты. Орун алганда дагы эң каттуу бир азаптарга дуушар болушту. Мына ошондуктан кичине бир сүннөттүн үстүнөн күлүү бул албетте акыбети жаман болот. Кала берсе, мисвакты маскаралаган болсо, же бир момундун бир сакалын маскаралаган болсо, бул динден чыгууга себеп болот. Жана ошондой эле мындай тозок азабына себеп болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн биз урмат кылабыз жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчийбиз. Эми бул сакал мисалы үчүн. Сакал бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Эми биз бул сакалды ата бабабызга ээрчип, же атасына ээрчип, же чоң атасына ээрчип койбойт бул сакалды. Бул сакал коюу деген нерсе, сакалды өстүрүп коюу, анын өз алдына ошол өстүрүү, бул сакал коюу деген нерсе, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сакал койгон экен, мына ушул нерсеге буйруган экен, ошол кишинин буйругуна баш ийип, ал кишиге ээрчип сакал коебуз. Мына ошондо биз ажырланабыз. Мына ошондо биз соопторго жетишебиз. Ал эми бул нерсенин үстүнөн күлгөн адамдар сөзсүз тооба кылбаса эртеби кечби жазасын алышат. Жазасы дагы мына аятта айтылгандай, Аллах өз сактасын, бул от болот. Ошондуктан инсан бир жакшы сөзү менен бейиш менен сыйланып калышы мүмкүн. Бир жаман бир сөзү ошол тозокко түшүүсүнө себеп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Фалиякул хайран ау лиясмут." Эгер сүйлөсөң жакшы сүйлө, сүйлөбөсөң унчукпа дейт. Мына ушул кыскасы Мутаффифин сүрөсүнүн тафсири. Иншалла калган кийинки сүрөнүн тафсирин кийинки сабакта окуйбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lamu bis-sawab.